Өзүмдүн бийик группамды ачкам Москвадан. 52 кызым бар. Кыргызстандан иштейин деп чечтим. Ал Кыргызстандан тапшырган студенттердин именно кыздардан быйыл мен эле бүттүм. Үй бүлөң жок, эч кимди тааныбайсың биринчи келгенде. Интернет желилеринде ошол биздин мекендештерибизге аябай көп кысым көрсөтүшүп атканы боюнча видеолор тарап, анан баарыбыз ошодон кабатыр алып атабыз да. Майрамдарда, Ноорузда, Айт майрамда ошол отурчубуз өзүбүз. Эч кандай тоскоолдук болбойт ал жерлеринен. Анан бизде көп мекендештерибизди билем да. Бул жактан билим алып, чет өлкөлөрдөнчү тажрыйба топтоп, анан ошолорун кайра жакшы жумуштар чыгып атса дагы, өзүм өлкөмө барам, өлкөмө улантам дешет. Саламатсызбы, Супер KG порталынын көрөрманы. Биз Москва жергесиндебиз. Бул жакта бир аз убакыт болот экенбиз. Өзүбүздүн мекендештерибиздин ар кайсыл тармактарга чөйрөдө алар менен жакындан таанышып, алабалдан кабардар болобуз. Ал эми бүгүнкү каарманым Сезим. Сезим бул жакта бажы кызматын окуусун ийгиликтүү аяктап жаткан учурум. Сезим менен бүгүн биз бул жактагы студенттердин жашоосу, алардын мүмкүнчүлүктөрү, артыкчылыктары, билим алуусу боюнча маектешебиз. Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Рахмат. Жакындан таанышалы. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Атым Сезим, 23 жаштамын. Чүй облусунун Токмок шаарынан болом. Үй бүлөдө 3 кызбыз. Экинчиси мен 2021 жылы Кыргызстандан мектепти ийгиликтүү аяктап, дароо эле Россияга окууга тапшыргам. Российская таможенная академияда 4 жыл окудум, юриспруденция факультетинде. 2025 жылы июлда окууну ийгиликтүү аяктап бүттүк. Эмнеге бул жакты тандадыңыз? Биз өзүбүздө дагы бар, Ооба. Негизи окуп жүргөн кезде эле, мектепте окуп жүргөн кезде кызыгуу бар болчу. Формаларына кызыгып, студенттердин Россияда окуп жүргөн нерселерине кызыгып, анан 11 классты бүткөндөн кийин чоң апам менен эжекем сунуштап калышты. Россияда ушундай окуу жай бар, ошол жака тапшырып көрөлү деп. Ошо 11 классты бүтүп эле дароо тапшырдым. Экзамен менен тапшырып, бюджетке өттүм. 4 жыл окудум. Ошо быйыл аяктадым. Куттуктайм ийгиликтүү аякташыңыз менен. Анан жаңы келгенде жана көнүп кетүүңүз, адаптация болуп кетүүңүз кандай болду? Жаңы келгенде бир кыздай сезимдер болот экен. По-любому Кыргызстанда башкача, Россияда башкача. Бирок окууга келгенде дароо эле көнүп сүйлөшүп кеттик. Аралашып, да, вот. Ошо кыйынчылыктар деле болгон жок, көп деле. Ал эми билим алуусунда кандай өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары бар экен? Билим жагынан бул жакта бая сессия, экзамендерде Кыргызстанга окшоп, Кыргызстанда по-любому жеңил го. Бул жакта мугалимдери, преподаватели аябай строгий болушат. Анан требовать этип турушат да. Вот. Бул жакта окуу жагынан эгер салыштырсак жакшыраак. Тартип, талап күчтүү, Да. Ал эми жана практикага чыкканда кандай кыйынчылыктарга барасыздар? Практикага биз экинчи курсту аяктап, экинчи курстун аягында биринчи жолу практикага чыктык, 3-чү курста да чыктык. Анан 4-чү курста преддипломный практикага да чыкканбыз. Экинчи курстан баштап 4-чү курска чейин практиканы мен Кыргызстанда өттүм. Кыргызстанда центральный таможняда өттүм.
өзүбүздөн эле негизи выбор бар болчу бул жактан өткөнгө дагы и Кыргызстандан дагы. Бирок Кыргызстанга барып келип өттүм 3 жыл тең. Ошо. Анан сиз Кыргызстанга жакында кетейин деп атасыз, Ооба. Анан бизде көп мекендештерибизди билем да. Бул жактан билим алып, чет өлкөлөрдөн тажрыйба топтоп, анан ошолордун кайра жакшы жумуштар чыгып атса дагы, өзүм өлкөмө барам, өлкөмө улантам дешет. Бир чети ичиң ачышат, экинчи чети аябай бир ыраазы болуп кетесиң да, чыныгы өлкөнүн патриоттору ошолор депчи. Алардын аттарын токтоп, сиз дагы өлкөгө барайын деп атасыз. Ооба, буюрса. Аз убакыттын ичинде Кыргызстанга барып, ошол жактан по профессия иштейин деген ойлор бар. Азырынча ошо кеткенге даярданып. Сизде бул жакта да мүмкүнчүлүктөр бар болчу, Бул жактан ооба. Бирок Кыргызстандан иштейин деп чечтим. Ошол жакка барып, ошо. Чагыңызбы? Кыргызстанга негизи аябай бат-баттан барып турам. Бир жылда бир 2 жолу барамын. Ошо. Анан ошол билим алуу жаты боюнча дагы кенен айтып берсеңиз, мисалы сиз сыяктуу болуп бул жакка тапшырайын дегендер болсо, аларга эмнелерди сунуштамаксыз? Эмнелерге даяр болуусу керек? Кыргызстанда окуп бүткөндөргө Кыргызстандан бул жакка келейин десе, сиз сыяктуу болупчу тапшырып окууну бүткөндөн кийин. Негизи мен мектепти бүткөндөн кийин бул жакка тапшырып бюджетке өтүш аябай оор экен, жеңил эмес. Мен 4 ай тапшырдым. 4 айдан кийин письмо келет кадимкидей эле. То, что уже университетке кабыл алынды деген. 4 айда тапшырдык. Анын ичинде медкомиссия дагы бар, внутренний экзамендер бар, интервью бар онлайн. Анткени мүмкүнчүлүк болбосо бул жакка келип интервью берип кетишке, то онлайн беришет ошол жактан. Ошо. Негизи өлкөдө акыркы учурда Орусияга келип окууга тапшыргандар аябай көп болуп жатат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу. Анан жалпы ошо студенттердин жашоосу боюнча дагы айтып бериңизчи. Ага кандай жеңилдиктер бар? Мисалы, медициналык жактан жардам алуу боюнча же башка тараптардан? Студенттерге негизи Россияда жеңилдиктер аябай эле көп. Бюджетте окуган студенттерге стипендия берилет, таможенный академияда. Общежитие берилет. Биринчи общежитие деп, экинчи общежитие деп бөлүнөт. Биринчисинде Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдөн келген студенттер жашаса, экинчи общежитиеде только Россия Федерациясындагы жарандар жашашат. Общежитиялар аябай таза. Ар бирибизге бирден комната берилет. Баягы мынтип бүйүп койбойт да, ошонусу жакшы. Бардык эле нерселер жагат. Азыр бүтүп кайра башынан окугум келет негизи. Бүткөндөн кийин сагынат экенсиң. Негизи окуп жүргөндө кыйынчылыктар по-любому болот. Анан ошол кыйынчылыктар болгондо эртерээк бүткүң келет да негизичи. Анан бүтүп алгандан кийин кайра башынан окугуң келет, баргың келет. Ошо. Бирок ошол эле кыйынчылыктар сизди күчтөнтүп, такшалтып, чоң жашоого даярдады. Ооба. Эгер кайра эле сизде тандоо мүмкүнчүлүгү болсо, ошол жактан да баксыз. Албетте. Окуудан стипендия да алчусуңуз, андан сырткары дагы кошумча дагы иштечү деп айтып калды сизде. Ооба. Окуудан кийин эртең менен 8:30 окуу башталса, түшкө жакын кээ бир малдарда бир 4-5ке чейин окучубуз. Андан окуудан чыгып алып, бийден сабак берчүмүн. Биринчи курста ошо 2021-жылы ошол окуу жай жактагы садикте сабак берчүмүн кичинекей балдарга бийден. Андан 2022-жылы өзүмдүн бий группамды ачкам Москвадан. Арузатым ансамблинди ачып, өзүмдүн ошол жакта кыргыз кыздар чалгам. Кыздарга сабак, бийден сабак берчүмүн. Только элдик бий бизде. Азыркы учурда
основной составта кыздар өзүнчө. Алар концерттерге, тойлорго, мероприятияларга чыгып бийлешет. Андан тышкары 52 кызым бар, бийчилер. Алар 7 жаштан 16 жашка чейин өзүнчө. Анан 16 жаштан ошо өйдө бөлүнөт. Алар основной составта. Айтып кеткендей эле, ошо бош убактымда аларга бийден сабак өтөм. Аябай мындай тырышчаак, аракетчил экениңиз көрүнүп турат. Анан чет жакта жүргөндө, мисалы, студент болуп жүргөндүн өзү эле бар го. Сиз ага кошумча дагы мына өзүңүздүн жеке кичинекей бизнесиңиз бар экен, Бул дагы сонун. Анан азыр эми сиз кетсеңиз, ал группаңыз эмне болот? Азыр Кыргызстанга кетсем, бул жакта ошо айтып кеткендей эле основной составтагы кыздарым бар. Алар өздөрү менен өзү болуп калышкан. Менин жардамым жок, чыгып заказ түшкөндө тойлорго барышат, концерттерге заказ түшкөндө ал жакка барышат. Мен жок деле бийлешет. Мен Кыргызстанга кетсем, буюрса ошолор карап турушат. Сиздин бул жакта 4 жылдын жүзү болду жүргөнүңүзгө. Ооба. Москва сизди эмнелерге үйрөттү? Бул шаарда кандай көзөрмөмдөрүңүз калды? Москвада жаңы келгенде эле дароо өзүң менен өзүң болушту үйрөнүш керек экен. Бул жакта анткени үй бүлөң жок, эч кимди тааныбайсың биринчи келгенде. Эч кимге ишенич жок. Ошон үчүн бул жака быйыл тапшырган студенттерге да айтарым, биринчи келгенде өзүнө тың болуш керек да, биринчи очередь. Аябай тың болуш керек. Ар бир адамга ишенбей, ошол окуганы келгенден кийин окуп, өзү менен өзүнө тың болуш керек. Өз алдынча болуп, өзүнө ишенип. Бул жакта негизи кыргыздар менен байрамдарда, иш-чараларда барып жолугуп турасыздарбы? Москвада болгон кыргыздар мененби? Негизи биздин окуу жайда кыргыздар аябай көп. Анан ар бир майрамдарда ошо университеттин ичинде эле чогулчубуз. Общежитияларда баягы тамак жасап, майрамдарда, Ноорузда, айт майрамда ошол отурчубуз өзүбүз эле. Андан тышкары ар бир жылда ошо декабрь айларында День СНГ деген концертный программа болот. День СНГда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка Белоруссиядан ошо окуп жүргөн студенттер ар бир өлкө өз өнөрлөрүн көрсөтүп, тамак аштарын, бийлерин, ошондой болот. Алдыда кандай дагы бир ой максаттарыңыз, пландарыңыз бар? Алдыда ой максаттарым азырынча Кыргызстанга аман эсен барып, анан ишке кирип, ошол айтып кеткендей эле иштеп, ошо азырынча только иштеш керек болот. Ошо өзүңүздүн тармагыңыз менен Кыргызстанга барып, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, ошол жакта иштегиңиз келет. Интернет желилеринде ошол биздин мекендештерибизге аябай көп мындай кысым көрсөтүшүп атканы боюнча видеолор тарап, анан баарыбыз ошодон кабатыр алып атабыз да. Мен келгенден бери эле сурап атам. Чын эле ушундай болуп атабы, кандай болуп атат деп, ошол боюнча айтып бериңизчи. Негизи Москвада эгер окуйм деп келсеңиздер, то окуучуларга, студенттерге бул жакта эч кандай тоскоолдук жок. Кокус текшерип, ушинтип эметип калышса, то студенческий билетти көрсөтөбүз. Эч нерсе дешпейт, дароо эле кое беришет. Анткени студент болгондон кийин бул жакта базага киргизишет окуу жайдан. Анан документтер дайыма таза болуп жүрөт. Эч кандай тоскоолдук болбойт ал жерлеринен. Ошо. Ал эми окууда болсо, жана кадр сыртында да айтып кеттиңиз, аябай талап күчтүү, эч кандай акча берип же белек берип алдап коем деген болбойт бул жакта деп, талап күчтүү. Бул жерде не только Российский таможенный академияда эмес, бүт эле окуу жайда деп ойлойм. В целом Россияда талап күчтүү. Бул жакта сессия, экзамендерди бере албай калсаң, дароо эле отчисление алып кетесиң.
анткени мени менен окуп жүргөн студенттер деле бүтпөй калып отчисление болуп кеткендер аябай көп. Кыргызстандан тапшырган студенттердин именно кыздардан быйыл мен эле бүттүм. Ошон үчүн аябай тырышып бул жакта кичине терпение керек да, негизи окуп бүткөнгө. Ошол бир максат менен келгенден кийин ата энесинин үмүтүн актап, ошол тапшырган мээнетин актап сөзсүз аягына чыгыш керек экен. Мен сиз менен жакындан таанышканыма абдан кубанычтамын. Рахмат. Сиздин ошол тарбияңыз менен, туруш жактыгыңыз менен, мүнөздөрүңүз менен аябай сыймыктандым. Жана алдыда жолуңуз ачык болсун. Рахмат. Жаңы ийгиликтерди каалаймын. Ошол өзүңүздүн пландарыңыз бар экен, баары орундалышына тилектешмин. Анан биздин ошол балким көрөрмандардын арасынан сиз сыяктуу бул жака ушул тармакка окуйм дегендер болсо, же жалпы эле ошол чет элге чыгып окуйм дегендерге кандай бир өзүңүздүн кеп кеңештериңизди бересиз? Кааларым ар бирибизге негизи биринчи чындын соолук каалайм, анан тапшырам деген студенттер болсо окууларыңарга ийгилик каалайм. Ушу негизи бүтпөй калгандар дагы негизи абдан көп. Ошон үчүн тырышып, чыдап, баарына окууну ийгиликтүү аяктап, анан дипломду колдорубузга алып, ошентип ийгиликтүү аяктап баарыбыз окуп бүтөйлү. Калып кетпей, кайра өлкөбүзгө кетели дегенсиз. Эң сонун. Мен да дал ушул оюңузга тилектешмин. Бизде көпчүлүгү жана маянабыз деп, чет жакка кеткиси келет. Аны да түшүнсө болот негизичи, бирок кантсе дагы кайра эле барып, ошол биздеги өлкөдөгү шартты жакшыртып, дагы да болсо өзүнүн салымын кошуп, ошентсе, бизде дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар өлкөбүздө. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат.